Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 декабрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Молодая гвардия жана Можайская көчөсүнүн кесилишинде жүрөм туғандар. Ошол жерден бери сатылуучу жаңы салынган үй бар экен. Ошол үй жөнүндө азыр сиздерге маалымат берем. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Молодая гвардия жана Можайская көчөсүнүн кесилиши. Ушул жерден чыгышты карайсыздар. 100-150 метр бассаңыздар, оң тараптан Можайская көчөсү 352 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Почти шифры могу жерде эле көрүнүш керек, 2 этаж үй болчу. Көрүнбөй атыптыр, мели барганда көрөсүздөр. Анан бул чоң көчөдөн тугандар шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле маршруткалар менен барсаңыздар болот. Үйдөн кайра кетсеңиздер Ош базарын толтура маршрутка 173, 218, 41, 911 дагы кайсы могу жерден да бир автобустар бар тугандар, кыскасы ушундай. Ылдый карай кетсеңиздер Дордойго кеткен маршруткалар бар. Дордойго да бат эле өзүңүздөр машинеңиздер менен барсаңыздар деле бат эле бара аласыздар тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жаздырыңыздар. Бул 2 шага деген магазинге ориентир алсаңыздар болот. Ушунун жанындагы көчө менен бара бересиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул үйүздүн көчө тарабы. Бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйүбүз бул мынагы жаңы салынган үй. Кирпичтен болгон ушул үй болуп калат. Дареги Можайская көчөсү 352 даректе жайгашкан. Азыр мен келгенче бул жакта үй ээси да отурган экен. Биз биргеликте азыр сиздерге калган маалыматтарды беребиз тугандар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Үй сатып атпысыз туган? Келдик эле элге маалыматын берип коелу деп. Так, бирчекени көргөзө эле байка, Так, тугандар, мынакей Можайская көчөсү асфальт болгон. Так, жана видеонун башында айткан эле бул светофордон. Канча болуп калат бул жол менен аралык светофорго? 100-150 метр. 100-150 метр аралыкта Махатма Ганди, Молодая гвардия да? Молодая гвардия көчөсү. Өйдөлөгө Махатма Ганди болуп калат, Көчөсү жайгашкан көптөгөн маршруткалар менен сиздер Бишкек шаарынын бурч-бурчуна барсаңыздар болот. Анан мына бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйүбүз бул жерде жайгашкан. Жана айткандай эле дареги 300, Можайская көчөсү 352 болуп калат. Так, канализация, газ, суу, свет бар да? Бары. Трёхфазка жокпу случайно? Подключение болот. Болот, Бул мынакей көчө тараптан көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Жердин аянтыны 4 соток деп айттыңыз байка? Жердин аянты 4 соток. Документтер боюнча кандай болуп калат? Документтер боюнча 360 болуп калат. Жери 360, Фактически 4 соток. Кызыл китеп, техпаспорт. Кызыл китеп, эмелер бар. Бары. Мынакей бул жакта узун турасы 12ге 8,5 болгон чоң 2 этаж үйүбүз. Стенасы кирпич экен. Сейсмопояс колонналар куйгансыз. Армированный, полный бар, российский арматуралар. Сапаттуу, Сапаттуу, өзүмө деп салган болчу. Жакшы байка. Так. Мектеп, садиктер кандай болуп калат? Мектеп, садиктер жакын жерде бар. Жакын жерде бар, Кошуналар менен болгон чек араларды көрүп турасыздар, мынакей. Мындай, бул жерден бул чыгыш чек арасы, түндүк түштүк чек арасы, бул могу временканын арт тарабынан болуп калат. Бул временкабы же очокханабы байка, эмне болуп калат? Бул ошо эме болуп калат. Кухнябы? Летний кухня. Летний кухня. Негизинен кызыл китеп бар, келсеңиздер, үй ээси чек араларына тактап көргөзүп берет. Эмне кылайлы, биринчи чоң үйдүктөрүн көргөзөлү, Мейли. Так. Садик, мектептер жакын жерде бар тугандар. Анан Ош базарына деле бул чоң жол менен батырай барып келсе болот, маршруткалар да толтура. Жакын райондордун бири. Райондордун бири. Бул жакка келсеңиз Дордой. Биякта үй боюнча айтыңыз сен байка. Бул үй болсо ошо узун турасы 12,8,5, фундаменттер, подушкалар куюлган. Фундаменттер бийик, стеналар 1,5 кирпич, биринчи этаж, экинчи этаждагы ортасы ба сейсмопояс куюлган. Сейсмопояс, монолит. Ар жак монолит, Полный монолит. Сона бир проекттин сүрөтүн көргөзүп аттыңыз эле? Ошол экранга коюп коеюн, кийин тугандар ушул сүрөттөгүдөй проект менен салынган, негизи боюнча. Так, ички тарабын көргөзөлү байка? Так. Бул мынакей коридор байка бул жер, ошондо. Бул жак коридор тугандар. Оң тараптагы бөлмө эмне болуп калат? Зал болуп калат. Бул жак зал болуп калат. Чыгыш тараптан жана түндүк тарабынан терезелерге жай калтырылган. Могу эмне утепление эмне болуп калат байка? Бул ошо 20 сантиметр болуп калың болуп куюлган. 20-23 болупчу.
Mınalardan aragında 12 santimetr, mınalar tumba сияқты болып бышық болады екен. Дондорға да ушундай құятқандарын көріп, Ушундай кылдыңыз, а? ушундай кылдык. Ушундай кылдыңыз. Так. Залым чоң. Залдын узун турасы канча болуп калат аке? 8-ге 4,20 болуп калат. 8-ге 4,20, я? Так, андан ары. Андан кийинки бөлмө бул жак кухня окшойт, э, аке? Бул жак кухня чыгыш тараптан. Жана түштүк тарабынан терезелер орнотулуп, терезелерге жай калтырылган. Бул жактын узун турасы? Бул жакты 5-ге 4,20 болуп калат. 5-ге 4,20. Жерге канализациялар тартылып келген, суу тартылган. Канализация уже кошуп койгонсузбу? Кошуп койгонбуз. Центральный канализация бар. Бар. Раковинанын жайы окшойт менин оюмча. Ошо эме алып турганбыз. Андан ары бул жагычы беке? Бул жагы ошо душ санузел. Душ санузел, э? Ошого дагы канализация эме трубалар тартып, суу тартып киргизип койгонбуз. Турбалары, суулары кирген. Батыш тараптан форточкалар орнотупсуз, форточкаларга жай. Бар. Вытяжкалары бар. Ар бир бөлмөдө вытяжкалар бар экен туугандар. Андан ары. Тепкич жөнүндө айтыңыз эми байка. Бул жак тепкиштер анакей. Тепкич бетондон жакшы усталар эме кылышты. Өзүнүн жумушу көптөн бери. Топ 2 этаж үй салып жүргөн усталарга иштеттик, профессионалдарга. Жакшы. Сапаты кыскасы бул деле. Сапаты жакшы. İstеген аябадык. Иштин аябадыңыздар. Так, эми экинчи этажды көргөзөлү туугандар. Так, бул экинчи этаждын холлу дейбизби, коридору дейбизби? Бул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Биринчи беле бул бөлмөнү көргөзөлү. Бул жак эмне болуп калат аке? Ошо спальня. Спальня. Узун турасы? 4-ге 4,20 болуп калат. 4-ге 4,20. Түштүк тараптан, күн өткөн тарабынан терезеге жай калтырылган. Мына негизинен районду көрүп турасыздар. Природный газ, центральный канализация бар туугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Негизи көптөр ушуга маани беришет. Андан кийинки бөлмө бул? Үстүндө 4 спальня бул да. Кыскасы экинчи этажда 4 спальня барат. Родительский спальня. Бул деле чыгышынан жана түштүк тарабынан терезелер орнотулган туугандар. Потолок ушул даражага чейин бүтүрүлгөн. Үстү утеплённый бе? Жакшы. Так, бул жак балкон болуп калат ошондо беке. Балкон эки капталына чоң момундай колонналар мынакей российский арматуралардан тыштаган дейт. Үй ээси. Андан ары биз бу экөөнү көргөзбөдүкпү я беке? Арматураларды эмне кыласыз ошондо? Буларды алып кетесиз буларды, алып кетесиз. Так, бул дагы бир спальня бөлмө. Дагы бир спальня бөлмө. Мунун узун турасы канча болуп калат беке? Бул деле ошо 4-ге 4,20. 4-ге 4,20 жана түндүк тарабынан терезе орнотулган туугандар. Потолок утеплять этилген, пол мынакей стяжка бойдон азырынча. Так. Негизги жанагы планировкасында тышкы тарабы травертин беле байка сүрөтүндө. Так, бул жак дагы бир спальня бөлмө. Каласа, жаш балдарга каласа өзүнө спальня бөлмө, короче. Түндүк тарабынан жана чыгыш тарабынан терезелер орнотулган. Окей. Так. Да, эмне маалымат бар беке? Şu rayon жақсы, тынч. Главный кошуналар жақсы. Кошуналар да жақсы. Дружный. Жолго жакын. Чоң жолго жакын. Дордойдо Ош базарда иштеген адам болсо, кененде машинасымен батылап барып келет. Шаарга да жакын. Городской прописка. Бул жер шаарга карайт, э? Шаарга карайт. Так, эми корбосын көргөзөлү, баке, элчи. Могу летний кухняны, тегеренте границаларды биз кайра эле сатылуучу үйдүн корбосунда чыгыш тарабында астыгандар. Мынакей бул чыгыш тараптан көрүнүш. Анан бул жакта летний кухня. Бул кухня буга чейин эле бар беле, баке, бул? Бар болчу. Бул бар болчу. Стенасы могонку? Стенасы кирпичтен. Тышкы тараптан утеплять этилиптир, э? Бул жерде үй бар болчу. Бул жакта эски там болду эле. Аны бузгансыз. Так. Бул кулп экен, э? Ачасызбы? Ачыңыз, мен биякты көргөзүп турайын. Бул жакта мынакей туугандар мондай бош жер. Бул жака деле дагы хозпостройкалар салсаңыздар болгодай. Газдын турбалары бул жакта өтүп тур туугандар. Анан бул үйдүн батыш тарабы кошуна менен болгон чекара бир 2 метрдей барбы, баке? 2 метрдей калтырганбыз. 2 метрдей бар, жана бул үйдүн батыш тараптан көрүнүшү туугандар. Эми бул жерде очоккона, летний кухня. Же баня деңиз, э? Баня. Бул узун турасы канча болжол менен, баке? Bunun
жетіге 3,5 болса. Жетіге болжал менен, Бұл жақта 2 бөлмеден тұрады бұл жаңысы. Бұл жақта 1 бөлме. Бұл жақта адам жашайды я байке? Жоқ, еме, ұсталар үшін. Ұсталары. Жақшы байке. Так, емне айтпай қалдық? Не айтпай қалдық малыматынан? Бардығылы малымат айтылды ше? Жері 4 сотық фактически. Су, светті, центральный канализациясы бар туғанда. Үй жаң елі салынған. Үйесін өзін оғызан ұқтыңыздар, болышынша сапатты қол салған әрекет қылған дейді. Так, басы қанша жылдайын ба кәм оғын? Басын 72 деп отын. 72 деп атыз. Егер ала тұрған қардар болса, жаққандар болса, чала өрісін сүлеші сал жағында. Үй жаққан болса, соны қылыңыздар туғандар сүлеші болады. 72 деселі 72 сатауыз деген емес. Базар бұл жағы сүлеші есі байке. Саудалашағыз. Есін номермен экранға қалтырам туғандар. Соны қол сүлешіп көріңіздер. Кейбір малыматтар қалға болса, аны да сұрап білсеңіздер болады. Анан ушул сыяктуу үйлөрдү Бишкек шаарынан Иши областынан көргүңүздөр келсе, подписаться баскычына басып кетиңиздер туугандар. Адам эместермен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар. Бериңиз беке, чоң рахмат.